24 февраль күнү Бишкектеги Манас кинотеатрында «Бир мүшөк акча» аталышындагы комедиялык тасманын бет ачары болуп өттү. Тасманын жабык көрсөтүүсүнө шоу-бизнес өкүлдөрү жана чыгармачыл топко колдоо көрсөткөн адамдар келишти. Тасмада режиссерлук милдетти Агургө Сити тобунун жигиттери Рүстөм Аскенов жана Кубаныч Курманбеков аркалашкан. Ушул эки жигит тасмада башкы ролду да жаратып, күлкүгө толгон тасманын көркүн атышкан. Жаралышым баягы ар бир эркектин эле кыялында монча акча таап алсаңыз эле деген баягы кыялда бар, ошондой сөздөрдөн улам бир мүшөк акча таап алсаң деп эмне кылмаксың болуп ошондон аркылуу жазылып калган. Жарым жыл жазылган. Идеясы күндө баягы ар кандай шуткаларды, идеяларды кошуп келип туруп анан жаралды буюрса. Режиссер катары да, актер катары да иштедик. Мен актер болуп көчө тартылдым, анан режиссер катары бул жака биздин оператор дагы өзүнүн чоң жардамын алды, как өзүнүн режиссер катары тартып атып, алда бизге подкаст кылып, чогуу мен, Рүстөм, Нурбек деген байке үчөөбүз чогуу режиссер болдук. Бул болгон окуя эмес. Бул биздин мурун тамаша жазсак, азыр ошондой эле отуруп эле өзүбүз эле кино жаздык. Бүт ойлонуп жазылган эмес. Эч кандай жашоодон алынган эмес. Комедия жанрындагы тасманын мазмунуна токтолсок, тасмада эки достун жашоосу чагылдырылат. Алардын бири атасынын жардамын четке кагып, өз күчү менен курулуш ишканасын ачууну максат кылат. Экинчиси капчыктуу кызга ашык болуп жүрөт. Алар көздөгөн максаттарына жетүү үчүн ресторанда ашпозчу болуп иштешет. Böyle çıta koydu okşatı. Murat Kuday. Bu bireулердің ақшасы болушы мүмкін. Бізді іздеп келеді бұл. Мен шықтым жұмыстан. İzdеп келеді бізге бұл үшін. Менікі тапқан тапалақ, қоғы деген шапалақ. Қандай қоғы деген шапалақ? Мұны көз тауы олды. Жинді олды шыға. Bek, oğlum! Sen takip olsun da olur. Hazır. Bunu hazır bana olsun. Hazır beni içinde sen akşamlara dolu atma bir. Жұмыс бүткеннен ақшаны алып кеттік. Күтүүсүз жерден бир мүшөк акча таап алган күндөн тарта эки достун жашоосу өзгөрө баштайт. Бирок күндөрдүн биринде алардын артынан белгисиз адамдар түшүп, бир мүшөк акчаны уурдап кетишет. Албетте, ал окуялар күлкү, ый жана кызыктар менен коштолуп жүрүп отурат. Біздің ақшамызды өлмейді қой. Келе жағынан тұрайық. Еш жатыңыз мен шашқал. Olur geldik. Akça. Ошондой эле тасмада Агургө Сити тобунун дагы бир жигити Самат Эркинбеков да роль жараткан. Мунусунда ал оң каармандын эмес, терс каармандын образында. Бул тасмада мен терс каармандын ролун жараттым. Жашоомдо биринчи жолу болуп атат бул нерсе.
бир аз кыйыныраак экен. Буга чейин комедиялык жанрда ойноп жүргөндөн кийин күлүп жыргап ойноп жүрүп бир күнү эле калган бир көп мындай сакалдарды грим менен коюп бирөөнү урушуп кыйкырып бирөөнү уруп салап ойноо бир аз кыйынчылык жаратты, бирок ошого карабай колубуздан келген аракетти кылдык. Акча келдиби? Ооба, келди. Кызга Акчаны алып чыгып койгула бияка. Анан кызыңарды алып кете бер эле. кызды алып чыккыла, акчаны коебуз. Мен силерге дагы бир жолу айтайын. Акчаны алып чыгып койгула бияка. Кызыңарды алып кетесиңер. Нервтыга шайтпагыла. Профессор акча берсин. Кызды алып чыгасың, акчаны аласың. Мен силерден акыркы жолу сурамайм. Акча ала! Тасмада акча бул турмушта баарын чечпейт деген ой камтылган. Тасма продюсери тасманы тартууга бир мүшөк акча которулду деп тамаша иретинде жооп кылды. Көп кызыктуу нерселер бар. Анткени адам жашоосунда ушундай акчалар табылып калса эмне болот, кандай болот деген нерселер болушу мүмкүн. Ошонун баары ошол кино тасмасында көрсөтүлгөн. Бюджетибиз бир мүшөк акча болду. Ошо тапкан акча бир мүшөк акчага тартылды кино. Бир мүшөк акча аталышындагы тасма 25 февралдан тарта өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Кызыктарга толгон тасманы көрүп, бир чер жазып келиңиз. Акча ала!